Урматтуу кыргыз элим, эгерде сиздердин үйүңүздөрдө туулган күн болуп жатса, жакшылык болуп жатса, кыргыз элимдин бүт ырчылары куттуктаганга даяр. А кантип деген суроо болсо, arno.kg сайтына баш багыңыздар. Ал жакта бүт ырчылар сиздердин жакшылыгыңыздар менен тең бөлүшөт жана ошондой эле куттуктайт. Жана ошондой эле мен да куттуктаганга даярмын. Урматым менен Данияр Эрматов. Тартынбай бери кара, күчү жаным деп кучакта. Салам достор. Бул баягы эле мен бүгүнкү көрсөтүү сөзгөчөлөнүп көбүнчө жаныбарлар жөнүндө болмокчу. Мисалы эшек. Эшек? Ооба, кадимки эле эшек. Эшекти кандай жаныбар деп ойлойсуң? Жөнөкөй көп иштеген чарчабаган жаныбар. Мына секирип өтүп кетти. Биринчиси акылдуу экен. Эми экинчисин карагыла. Турат жөн эле. Биринчисинде болуп эле секирип кетпейби? Базар жок. Билеги күчтүү бирди жеңет, билими күчтүү миңди жеңет деген ушул. Көрдүңөр, кээ бир жаныбарлар адамдардан акылдуу. Байкасаңар көп ойлонуп туруп калды ошондо. Секирсем бутум тийсе сынат. Больницага барсам дары-дармекке көп акча кетет. Андан көрө. Жоосу бул эркек эшек. Артындагы ургачысы. Биз деле ушундай кыздардын көзүнчө өзүнчө эле кыйын болуп калабыз го. Жаным, жүрү киного барабыз. Кантип чыгабыз? Мага ишенсең, эмес. Жаным, кыйынсың го? Же болбосо, Жаным, коноктор кетти, эшикти жап. Мына азыр. мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Айпери Убозов эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Анткени мындай жакшы атактуу инсандардын сүрөтү тартылган футболкаларды ошол Айпери Убозов эжекебиздин жан коллекциясынан алсаңыздар болот. Элестеткиле, сиз ушунчалык жалкоосуз, бирок сизден да жалкоо бирөө бар. Ошол жалкоодон дагы бир жалкоо бар. Бирок ошол жалкоолордун баарынан дагы бир жалкоо мышык бар экен. Мына бул мышыкты көрүп мен өзүм да ойлоп кеттим. Кечинде жумуштан кетип атканда. Жырга эртең менен уктуп аткандан нан алып келчи деп магазинге жибергенде. Жана жаңы жылдан кийин 1-январда. Балким бул мышык ушинтип уборка кылат. Гоша, полду сүртүп койчу. Кийинки видеону көрөбүз. Бул видеого көп идеяларды айтса болот. Мына эмесе дегенде эле бекер банкет. Элестеткиле, армиядагы солдаттарга тамак жегенге 5 мүнөт убакыт берди. Ушунчалык даамдуу жаңыбайдын самсасы. Орозо маалы ооз ачуу аземи. Эмкиси баналдуу, бирок дагы бир вариант депутаттар жана биздин бюджет. Жана эң кызыктуусу жаңы жылдан кийинки калган тамак аш. Кийинки видео
ушунчалык таң калыштуу экен? Ушуну изилдеп көрбөсөк болбойт. Көрсө камерадан башкача корккон адамдар да бар экен. Эми элестеткиле, эмнеге камераны көрүп тамак жеп атканын тыштап салып атат? Балким булар тоого кошумча алып келген эмес. Жөн эле отуруп турабыз деп келген. Анан акырын тамакты технично урдуруп аткан жерден тойго ушундай оператордон 20 алып, 20 столду бир заматта тартырып туруп алса, коноктор ачка калат, анан эконом. Же болбосо оператор мырза буларга бир нерсе сүйлөдү. Чышта тамак жебей деп атам. Карызды качан бересиң? Алдыгы нанды мен жалап койгом. Не унчукпай отуруп калдыңар баарыңар. А сен эмне тамак жебейсиң? Мен уже жеп бүткөм, мен жеп салганмын. Жана эң акыркы вариант бул Counter Strike. Следующее видеону как назвать экен билбейм. Бизге к нам бир юрист же келиптир. Же кандай каякта отурдуңуз эле? Короче, біз кафеде отырғанбыз бәке. Серьезно айтқандайчы, кафеде отырып, біз туалетке кірсек, бұлардың бір қызы бізге тиішті да, серьезно айтқандайчы, тиішіп, анан бізге тиішті, анан мен бұл дос қызым келіп, неге тиішесің деп айтқанда өзі сайылып келдіс. Мына 21-ші кылым. Ошондо кандай сайылып кирди? Өзі сайылып келдіс. Вы не имеете права мега ушинтип унижать эткен деп баштады да. А мы тоже человеки, да? Мы тоже имеем, да? Айттык біз, короче, біз деле адамбыз, силер деле адамсыңар деп. Силер не имеете права мен ушинткенге деді, да? Айттык біз деле адамбыз, сен деле адамсың деді, да? Bir күнү болсо, bir күнү все равно киши болобуз дедим, да? Эжебиз точно юрист окшойт. Вы не имеете права мега, силер не имеете права мен ушинткенге деді. Эми кийинки сөзү. А мы тоже человеки, да? Ого, ошондо. А мы тоже человеки, да? Жана акыркы сөзү. Біз деле адамбыз, сен деле адамсың деді, да? Bir күнү болсо, bir күнү все равно киши болобуз дедим, да? Орусча айтканда жакшы цитата чыгарды. Биз деле адамбыз, сен деле адамсың. Bir күнү болбосо да, bir күнү все равно киши болобуз. Достор, иши кылып тамашасы менен бирок чындыгын айтканда кыргызча эле сүйлөлчү. Анткени Біз деле адамбыз, сен деле адамсың деді, да? Bir күнү болсо, bir күнү все равно киши болобуз дедим, да? Анда эмесе кийинки видеону көрөбүз дагы, ошол кызыктуу ой, пикир, комментарийлерди жазабыз. Кушай. Достор, бул ой тобо долбоор болду. Менин атым Азык. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Yen Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо, ушул дарекке же болбосо WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Пока. Эл күлдүргөн кызыктарды, эл күйдүргөн кылыктарды тамашалоо чагылдырган сонун кылат маанайыңды жылмыңдатып маңдайыңды жылмаюуну тартуулаган көзү түз экрандан ысык салам айтып жалпыга калкыбызды чакырабыз ой тобо долбооруна ал эмне деген десеңер жооп берипиз кезинде сунуштайм көргөнгө интернет желеден же теледен азыл деле изилсин бооруңа бизде баарына орун бар бизге кошулсаң сонунда